Кыргыз кодекси. Келин. Жаңы бүлөнүн босогосун аттаганынан тарта кыргыз келинин кайната кайненесине таазим, жүгүн угулуу менен ишин баштаган. Ошол үй бүлө мүчөлөрүнө каяша айтмак турсун аттарын айтпастан ата, апа, ага, аке, эже, кичүү ала, улуу аке, кичүү аке, улуу эже, кичүү эже деп тергеп кайрылган. Эгер күйөөсү аялдын айрым жасаган иштерине капаланса, ал сабырдуулук менен аялына туура жол көрсөтүп, макулдукка алып келген. Кыргыздын эрлери майда барат аялдарын чатактарын кулактын түбүнөн өткөзүп, кийлигишкен эмес, оор басырыктуулук менен гана аялына сыпаа мамиле жасаган. Бирок эгер аял чектен чыгып, күйөөсүн сыйлабаса, күйөөсү ал каалагандай жуубай чыкпасын байкаса, айласыздан айрым гана учурда ажыраша алат. Ажырашууда аялды күч колдонбостон төркүнүнө жеткизип койгон. Бирок ажырашуу Кыргызда эки жакка тең терс гана аброй жаратып, алардын ата тектерине чейин жаман сөз айтылган. Төркүнүнө кайра жеткирилген аялга өтө уят болчу, өлүмгө барабар эле. Ошондуктан кыргыз аялдары барган жерин, тийген эрин пир тутуп сыйлаган. Ал эми ажырашкан эркекке да намыска тие турган сөздөр коомчулукта көп айтылып, уяттырышкан. Кыргыз жубайларын бири-биринен бир гана нерсе ажырата алат. Ал ажал, өлүм. Келине жакшы үйдүн керегеси алтын. Келине жакшы керемет, келине жаманы кетпес кесик. Келин келет, кыз чыгат. Келинди келгенде көр, жетезек терип жүргөндө көр. Келинди келгенде көр, кемпирде өлгөндө көр. Келиндин аягын койчунун таягынан. Келиндин жаман болгону кереги тийбес ташка тең. Керегем сага айтам, келиним сен ук. Жакшы келин наздуу, жаман келин каардуу. Жакшы зайып жарым ырыс, жаман катын күнүгө уруш. Төркүнү жакын төшөгү жыйылбайт. Төркүндөн ташыса береке кирет, төркүнгө ташыса береке кетет. Жакшы келин жаман сөздөн качат, жаман келин тынбай төркүнүнө качат. Жакшы келин абысынына дос болот, жаман келин абысынына кас болот. Эрин сыйлаган келинге эне бата берет, эрин сыйлабаган келинден эне капа кетет.